Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Азыркынын азаматтары автордук көрсөтүүсү буга чейин атагы чыккан ишкерлерди жолсо, ири ишканаларды тартып келе турган болсо, бүгүн жөп-жөнөкөй студентти жана анын чакан ишкерлиги менен жакындан таанышмакчыбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Кызматыңызда болсом, мен Айгерим Токтоналиева болом. Бүгүнкү күндө калаада айыл жергесинде да жаш кары дебей ишкерлик кылууга белсенгендердин саны арбын. Ошого жараша импорттоо же экспорттоо тармагын карабайлы, же тейлөө сатуу, өндүрүш тармагын албайлы атаандаштык курч. Адистердин баамында өлкөдө күн сайын 100гө чукул жеке менчик ишкана ачылат. А бирок алардын бардыгынын иштеп кетүүсү күмөн. Дал ушундай атаандаштык арбып турган рынок агылып кирип, ишкерликтин көзүн тапкан жаш ишкер Прембек Мурзапаров учурда Борбордогу Тургунбай Садыков атындагы Көркөм сүрөт академиясынын 4-курсунун студенти. Окуу менен биргеликте эле чоподон аркыл буюмдарды жасап, кошумча киреше кылып келет. Анын колунан жасалган ар бир буюм өзгөчө бааланып, суроо талап да жогору. Буга себеп устанын адал эмгек, маңдай тер, таман акысы менен жасап, миңдеген кол өнөрчүлөр эмгектенген жааттан сурулуп чыгып, өзгөчөлөнгөн өздүк кол эмгекке ээ экендигинде. Ол материал арзан. Бирок кандайдыр бир сүрөтчүнүн же өнөрчүнүн колу тийгенде ошол баасыз болгон материал кымбат санат баага айланат дагы, ал кымбат сатылат да. Прембек Мурзапаровдун атасы Молдали Амиракулов да колунан көөрү төгүлгөн уста болгон. Бала чагы дал ошол атасынын кол эмгектерин кошо кармалашып, ага суктанып, шыктануу менен өткөн. Аккан арыктан суу агат демекчи. Эми мынтип уулуда уста болуп турган маалы. Кезинде атасы билимин тереңдете албай, кол өнөрчүлүгү тар чөйрөгү гана таанылып калгандыгын айтып кейиген каарманыбыз. Кимде ким ушул өнөрдү тереңдетип, окуу үйрөнүүнү каалаган болсо, жардам берерин жашырбайт. Мисалы үчүн мен атам дагы сүрөтчү эмес, бирок уста да. Окуйм деп окуй албай, шартка байланыштуу ар кандай болгон да. Мен окутту ата энем. Эми ошол нерсени, мисалы үчүн атам окуй албаган нерсени мен окуп атам. А бул нерсени менден кийинкилерге дагы, мисалы үчүн балдарыма, балдарыма эмес болсо дагы башка студенттерге же болбосо тааныштарыма үйрөткөнгө мен ойлорум бар, мисалы үчүн. Устанын ар бир иши дал ушул чаккан жайдагы тактанын үстүнө чопо ийилөөдөн башталат. Негизи эле чопо тоо тектеринин эрозиясынын натыйжасында пайда болгон борпоң чөкмө болуп саналат. Андан керамика жана фарфорду өндүрүүгө болот. Болгону чопого экинчи өмүр берип, жан дүйнөң менен берилип иштөө кажет. Учурда чопонун 1 килограммын 100 сомго алууга болот да, андан 700-800 граммдык идиш жасалат. А эгер сатыла турган болсо, 200 сомдон өйдө. Жогорку сапаттагы көркөм кооздукка ээ буюмдар 2000 сомго чейин бааланат. Айтсаң, алгач ошол чоподон буюмдарды жасаш үчүн эмне кылыш керек? Алгач чопону ийилеп, ичинен воздукту, абаны чыгарып салыш керек да ичинен. Анда эмесе баштадык буюрса. Кадимки камыр ийилегенде эле? Кадимки эле камыр ийилегенде эле мындай. Ийилегенде аба калбаш керек. Ошондуктан ийилеп баарын чыгарып салыш керек. Аба калып калса эмне болот? Аба калып калса, жасап атканда, бышырып атканда сынып кетиши мүмкүн да. Же жаракат? Жарага кетет. Учун алып салыш керек. Эки учун, Эки учун. Эмне себептен эки учун койсоң? Себеби мындай караганда аба калып калат да. Ушундай жерлер бирикпей калат да жасап атканда. Кийин жарака кетет. Мынакей даярдап алдык. Чопо ушунчалык ийкемдүү зат. Аны уста 5 манжасы менен каалагандай ийип, колдун учу менен буюмдун калың жукасын сезе билип жасайт. Андан идиш аяк, кыш, скульптура, белектердин түрүн жана башка нерселерди иштеп чыгарууга болот. Прембек, мен байкашымча бул бут менен башкарылат окшойт, Туура айтасыз. Оң бутту басканда, катуу канчалык катуу баскан сайын ошончолук катуу айланат. А сол бутту басканда бул токтогонго жардам берет да. Жакшы экен. Мынакей бизге азыр суу керек. Суунун жардамы менен жасайбыз. Сууну алып окшойсуң да, жаныңызга. Сөзүңүздү отуруп алыңыз. Эмне жасайбыз эми азыр? Азыр биз ар бир үйгө керек нерсе бул
гүл отургузганга идиш жасайбыз. Бул жактан күйгүзүп алабыз. Алгач ортосуна чаттайбыз. Формасын кол аркылуу канчалык катуу кармаса, ошончолук бат тегизделет да. Биринчи биз общий тегиздеп алышыбыз керек. İçini oyu alabыз биринчи. Акырындык менен өзүбүзгө тартып, чоюп, чопо ушундай келет да, негизи ийкемдүү. Канчалык чойсоң ошончолук чоюлат. Бирок ошол чойгонду да билиш керек да, катуураак чоюп жиберсең үзүлүп кетет. Акырын эми тартсаң чоюлбай коет. Улам суулап туруш керек, антпесе жабыш формасы бузулат да. Суу ар дайым керек экен да. Суу ар дайым керек. Сууну кандай температурада колдоносуз? Температурасы мисалы үчүн кышкысын кол үшүп калбаш үчүн бир аз жылуу болсо жакшы болот. Негизи бардык суулар жарай берет. Мисалы үчүн жасап атканда бизге да кызык болот. Азыр мен кандай нерсе жасайт болдум экен деп. Себеби жасап атканда илхом келип ар кандай формалар өзгөрүп кетет да. Ошондуктан бизге да кызык, кандай ваза болот, же болбосо карап болот. Кол өнөрчүлөр биринин жасаган эмгектерин ар ким өзүнүкүн тааныйбы же таанай калышы да мүмкүн окшошпойбу? Негизи ар бир сүрөтчү жасаган нерсеси менен өзгөчөлөнүп турат да. Мисалы үчүн сиздин кол жазмаңыз башка, менин кол жазмам башка. Ошол сыяктуу эле сүрөтчүлөрдүн дагы жасаган нерселери ошондой эле айырмаланып турат да. Мына азыр бүттүк. Эми кандай кесиш керек? Ошону көрсөтүп берейин. Ушундай кадимки эле жип, трос. Тростун жардамы менен акырын бармактын үстүнө коюп, басып, акырын тартып токтотобуз. Кол менен кармай беребизби? Кол менен кармай беребиз. Чоподон бир күндө жалгыз уста жок эле дегенде 200 буюм жасаса болот. А бирок аларды толук кургатып, боек берип, бышыруу үчүн 3 күн керектелет. Кийинки этап мынакей. Ошо биз жасаган горшок даяр болуп калды, тоорсуп, бир күндөн кийин. Мынакей эми астын жасайбыз азыр. Чтоб катуу айландырганда жылып кетпеш үчүн ушундай чопонун жардамы менен бекитип алабыз. Төрт бурчунан ушундай ары бери жылып кетпеш үчүн акырындан кесип алабыз. Биринчи этапта ушинтип калың жерлерин алып салыш керек да. Мынакей экинчи этапты бүттүк. Эми акырындан алып сыртына ойма чиймелерди түшүрөбүз азыр. Ар кандай ойма чиймелерди ким кандай оймого жакын, ошого жараша, өзүнүн табитине жараша ар кандай оймолорду түшүрсөк болот да. Мага көбүнчө геометрический оймолор жагат, азыр ошону түшүрүп берейин. Мисалы үчүн жайкысын бир вазага же карапага ошол сууну куюп, ысык жерге койсок дагы ошол ичинде сууну муздак кармап берет да. Дагы артыкчылыктары биздин өзүбүздүн Кыргызстандан эле чыккан чопо, ошонун табигый буюмдар да. Кошулмасыз, Кошулмасыз. Азыр көпчүлүк учурда ошондой нерселерден да ооруп чыгып атпайбы? Ошонун дагы алдын алганга бирден бир себеп ушул десек болот да. Мынакей бүттү. Эми азыр муну кургатып, печкага салып
колдон нерсек болот. Бул канча градус Окей. ысыктыкта? Бул 850 градуста бышырабыз. Азыр буну печка кургайлык, азыр печкага салып, акырындан температураны көтөрүп, кургатып, анан бышырабыз. 6 саат өттү. 6 саат бышты, андан кийин 3 саат температура түштү. Азыр ачып көрөлү. Бизге да кызык болуп атат, кандай бышты. Мынакей. Азыр бир аз ысык. Мынакей биз жогоруда жасаган кол эмгегибиз даяр болду. Тарыхка кайрыла турган болсок, чопонун ийкемдүүлүгүн байкаган адамдар аны палеолит доорунда эле колдоно баштаган. Айрым изилдөөчүлөр чопону бышыруу соңку палеолитке таандык, бирок анын катуулук, суу өткөрбөөчүлүк жана отко чыдамкайлык касиетин неолит доорунда даана түшүнүшкөн дешет. Турмуштук зарылчылыктан келип чыккан карапа жасоо өнөрү ар бир элдин өзгөчөлүгүнө ылайык өнүгүп келген. Андагы оймо чиймелер маанилүү тарыхый дарек болуп саналат дешет. Эгер бул айтылгандар анык кеп боло турган болсо, Прембек Мырзапаровдун жасаган эмгектери да качандыр бир кездерде өлкө тарыхын тастыктаган табылгага айланары турган иш. Прембек мындан сырткары сүрөтчүлүк өнөрү менен да алектенип келет. Ошол эле маалда устанын кол эмгегине таандык кийизден, булгарыдан жасалган буюмдарды дагы көрүүгө болот. Ал эми жакынкы аралыкта эле өлкө рыногуна чыгып, тынымсыз суроо талапка ээ болуп жаткан акча чогултуучу кутучуларда Прембек жана аны менен бирге иштеген жолдошторунун мээнети. Мен, Коля, Кумар деген досум бар. Үчөөбүз группабыз да. Үчөөбүз чогуу иштешебиз. Кандай заказ болбосун. Чай ичип отуруп, өтө көп сүйлөшөбүз биз. Бизнес боюнча жана башка ушундай. Кандай кылсак эмне болот? Базарда нелер талап кылып атат элдер? Биз жасаган нерселер элдер колдонуш керек деген нерселерди көп ойлонуп атабыз. Акырында ошол Коля досубуз, Кочкорбай өзүнүн аты. Ошол айтып калды. Копилка жасайлы. Китеп сыяктуу. Ал китеп, карасаң китеп, кармасаң копилка да. Анын тыйындарын салып, китептердин арасына коюп коет да. Ошол идеяга келип, материал дагы жакшы буюрса, ошону алып келип жасап баштадык да. Сарамжалдуулук байлыкка алып баруучу байсалдуу жол демекчи. Прембек ишкерлик менен алектенүүнү каалаган жаштарга акчаны үнөмдөөнү жана аны чогулта билүүнү сунуштайт. Акча чогултуучу кутучаны иштеп чыгара баштаганы да дал ушул ой толгоолорунан улам келип чыккан. Себеби адам баласы айрым учурда 1 тыйынга да зар болуп калуусу толук мүмкүн. Ишкерлик да ошол 1 тыйындан куралып жүрүп олтурат дейт. Кээде 100 сомго муктаж болуп калабыз. Кээде 1000 сомго, кээде 10 000 сомго. Ар кандай учурлар болуп калат. Адамдын абалына жараша болуп калат. Мисалы үчүн ошол копилкага тыйын жыйнаганга күн сайын 20 сомдон салып турса, бир жылда 7,5 миң, 7500 сом пайда болот. Бул мен ойлойм ашыкча акча эмес деп. Мисалы үчүн мусулманчылыкта, мисалы үчүн курманчылыкка, курбан айтта мал союш керек деп. Мисалы үчүн күн сайын 20 сомдон салып турса, 7,5 миңге бир сонун кой келет да. Ошону курбан айтка арнап койсо сонун болот да. Кутучаны жасоого форекс деп аталган материал керектелет. Анын бир даанасы базарда 450 сомду түзөт. Ал эми бир материалдан 30 даана акча салуучу кутуча жасоого болот. Прембек, азыр ошондой эмне жасайбыз? Азыр биз тыйын чогултканга ушундай кутуча, китеп көрүнүшүндө кутуча жасайбыз. Кантип жасайбыз? Эмне? Ал ирет бизге бычак керек, сызгыч керек, анан ручка керек. Анан форекс. Муну базардан алсаңыздар болот. Оптовый ценасы 450 сомдон. Бир форекстен 33 копилка жасасак болот. Андай эмесе баштадык. Башында биз китептин размерлерин ала алабыз, чийип алабыз. Үлгүсүн түшүрүп. Үлгүсүн чийип алабыз. Чене алат экенсиз, ченегенде да аябай такыр менен ченесиздерби баары? Ченегенде дагы миллиметрге чейин караш керек. Антпесе ол форекстин кийин китептин капталдарын чаптап атканда, клейтетип атканда кыйын болуп калат да. Ашык болуп калат, кемип калат, Кемип калат.
туура эмес болуп калат да. Сырткы көрүнүшү дагы адамга жагымсыз болуп калат. Мынакей китептин капталын чийип алдык азыр. Ошону эми мындай газдын жардамы менен ийип алабыз. Буну эртип атканда абайлап эртиш керек. Антпесе бул сынып кетиши мүмкүн. Же көбүрөөк ысытканда күйүп кетиши мүмкүн. Аябай кылдаттык керек. Антпесе биз жасап аткан нерсенин натыйжасы начар болуп калат. Мынакей азыр кичинекей болду бул. Бул азыр катып турсун, кургап турсун. Ага чейин биз чоң мурда жасап аткан китепти баштайлы, кутучаны. Анда эмесе биз ошол китептин капталдарын ушундай кесип алдык азыр. Кесип алгандан кийин мынакей экинчи бетин да кесип алдык. Кескенден кийин андай узун жагын да кесип алганбыз биз азыр. Кадимки эле азырынча биз 502 суперклейди колдонуп атабыз. Ушунун жардамы менен азыр клейт этебиз биз. Акырын жармаштырабыз. Өтө көп куюп жибербеш керек. Мынакей жасап алдык, чаптадык. Азыр болсо четтерин наждактайбыз, наждак менен жылмакай кылып наждактайбыз. Себеби эгөөлөп, себеби мындай жылмакай болсо биз чыгарган нерселердин мындай көркү дагы да ачылат да. Мынакей эгөөлөп бүттүк. Эми мондой бумажный скотч менен капталдарын жабабыз. Мынакей чаптап алдык азыр. Эми краска менен боёбуз азыр. Ичин чачып алыш керек китептин капталдарын. Мынакей чачкан краскабыз кургады азыр. Эми ол скотчторду акырындан сыйрып алыш керек. Азыр 15 мүнөттө кургады. Акырындан тартыш керек, антпесе краскалар сыйрылып кетиши мүмкүн ары. Биздин кардарыбыз буйрутма берген, ошону азыр жазабыз. Өлкөбүздүн Көркөм Сүрөт Академиясынын керамика бөлүмүнө тилекке каршы жыл сайын 7-8 гана студент тапшырат да, алардын 5-6 гана дал ушул кесипти аркалап калышат. Бүткүл планета интернет менен техниканын доорунда жашап жаткан маалда да ушундай кол өнөрчүлүктү сактап жатышкан жаштар албетте азыркынын азаматтары. Кандай болгон күндө дагы мээнетиңиздер адал, тапканыңыздар берекелүү болсун.